Саламатсыздарбы, урматтуу менен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, арбаңыздар. Бүгүн дагы мына мен студиямдын ардактуу мейманы, өтө кызыктуу адам деп айтсам болот, жаңылышпайм. Байкап тургандай, мына көрүп атасыздарбы, мына момундай эмгектердин баарын жасаган колу менен, мындайча айтканда хоббиси агайдын. Дагы бир топторун ачып баштайбыз. Мына артында дагы бир өзгөчө шапкелер турат. Бул шапкелер каяктан келген, кантип келген, ал туурасында дагы Кудай буйрса агай өзү айтып берип турат. Сагын Өмүралиев Чепашевич деген агайыбыз бир кезде комсомолдо пионер, октябрят дечүбүз. Мына ошол комсомолдун желегин көтөрүп Кыргызга кызмат кылгандардын бири деп айта алабыз. Сагын агай атактуу Кыргыз Республикасынын прокурорунун орун басары Чепаш Өмүралиев деген Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери, генерал-майор. Мына ошол кишинин уулу, атактуу кишинин уулу. Ошон үчүн агайдын дагы бүгүн сиздер менен жолугуп, бетме-бет кездешип айта турган көп сөздөрү бар. Эми баары башынан болсун, агай. Мына жана комсомол жөнүндө айтып кетпедикпи, агай? Бул чоң бир мектеп, чоң тажрыйбага ээ бир жакшы мектеп эле. Бирок эми аны ар ким ар кандай айтып жүрүшөт. Бирок сиз ошол жерден такшалып, өсүп, ал учурда эми долбоорду эч эмес, бирок баягы Улуу Ата Мекендик согуштун 9-майда парадтар болуп калчу эмес беле? Ошонун башында өзүңүз туруп, ошол аянтта, Кызыл аянтта деп койчубуз, Кызыл аянт деп койчубуз ал учурда ак үйдү. Мына ошол жерден бүт болгон комсомолдордун баарын алып барып өткөрүп, жана лозунгтарды айттырып, ошентип жүргөн адам катары сизди жакшы билебиз, агай. Союз тарабадыбы? Эмне үчүн мага ошол кызык да. Эмне үчүн сиз ошол мисалы үчүн билимиңиз деле бар, жогорку окуу жайын бүтүргөнсүз, атаңыздын болсо тарбиясын аябай алгансыз, апаңыздын тарбиясын алгансыз дегендей. Эмнеге жогорку кеңешке же болбосо шаардык кеңешке депутат болуп, же азыркы тил менен айтканда партиялардын тизмеси аябай көп болбоду? Ошол партиялардын бирөөнө мүчө болуп, ушинтип өзүңүзчө бир аракеттериңизди көрүп, дагы бир жерлерди жанакы менчиктештирүү аябай жүрдү, мисалы үчүнчү. Ошондой бир жерге ээ болуп алып, ошондойлорду эмнеге жасаган жоксуз дейм да. Биринчи ушундан баштайлычы, агай. Эми Элмира айым, биринчиден жана ата энемди сиз айтып кетпедиңизби? Мен мына ата энем Раматылык атам, Раматылык апам өзү Советтер Союзунун адамы болчу, экөө тең. Ооба. Экөө тең чогуу Караколдогу педучилищени бүтүшкөн. Ошону аяктап орус тилден мугалим болуп кесип алышкан. Андан кийин атам согушка кетип, согушта жүрүп, Сталинград салгылашуусуна катышты, Курскийдеги салгылашууна катышты. Анан ошо аман келди да, анан айтып атат, ушу мени согуштан ошо аман келтирген ушу кыргыз жерим, ысык көл көлүм, кыргыз элим деп ушулар сактап келди деп мен ойлойм деп айткан. Апам болсо мугалим болуп бир аз иштеп, анан кийин пенсияга чыгып, ошон негизи биз баягы көп балалуу үй бүлөнүн мүчөсү мен болом да. Ушу 7 бир тууганбыз. Анан 7-өөбүздөн бирөө эжебиз кеткен, 6-ообуз азыр барбыз, 4 эркек, 2 кыз дегендей. Ушу атамдын, апамдын экөөнүн таасири мага тийди го. Анткени баягы эч алдабагыла, уурдабагыла, жебегиле, так иштегиле, жумушка, окууга болобу, кечикпей жүргүлө деп ошондой тарбияны баарыбызга берген. Раматылык атам бир аз эртерээк кетип калды дейм да. Анан кийин ушу союз урагандан кийин аябай кайгырды да. Ушундай идеология болбой калды, мораль болбой калды. Эшикте жанагы майда чүйдө сатып аткандарды, комокторду булар эми спекулянт, биз буларды спекулянт дечи элек деп ошентип эметип калды. Эми баягы эски замандын адамдары болчу экөө. Анан кийин мен университетти бүткөн, өзүм университеттеги чет тил факультети, англис тил бөлүмүн бүткөм. Ошондо эле бир активист болуп, анан комсомолду сурап атпадыңызбы, комсомолдон. Ошондон комсомолго жиберди, анан ушу 9 жыл комсомолдо иштедим. Эң ылдыйкы деңгээлден баштап жогорку деңгээлге чейин жетип,
Ленин райком комсомолдун инструктору болдум. Андан кийин ал жерден партияга өттүм. Ал кезде коммунисттик партиянын заманы болчу да. Ушу партияга жакшы иштегендерди, анан кийин жакшы өсөйүн дегендерди ушу партияга алып, анан ушу партиядан чоңойтчу. Фрунзе шаардык горком комсомолго алып кетишти мени. Ал жерден иштеп жүрүп, жакшы иштеп жүргөм, менин оюмча жакшы иштеп жүргөн үчүн андан кийин 1 райком комсомолго 2 секретарь кылып шайлашты. Ал жерден да жакшы иштеп, ар кандай жакшы нерселерди, жаштарды бириктирип, уюштуруп, ошонткенден кийин анан ЦК комсомолго алып кетти. Илимий жөнүндө секторго алып кетти. Анан кийин спорт жана укук коргоо бөлүмүнө ушу жаштарга тарбия берип, ошого отделдин башчысы болдум. Заведующий отделом, орусча айтканда, заведующий отделом спортивной оборонной массовой работы. Ошентип бүт комсомолдун баягы эң ылдыйкы деңгээлинен эң жогорку деңгээлине чейин барып, андан бийигирээк уже ЦК комсомолдун секретары деген болчу. Бирок ошол кезде 83-жылы ЦК КПССтин токтому чыкты. Партийный, советский, комсомольский работник бүт союз боюнча анан ички иштер органдарга жиберип деп токтом чыкты. Анан ошол кезде далай көп партийный, советский, комсомольский работниктер деп анан коммунисттиңер да анан кийин бизде органга жиберди. Ошентип анан ички иштер министрлигинин системасына мен кирип калдым. Чындыгында тартип болгон, тазалык болгон, баары сиз айткандай жан дүйнөлөрү таза болчу. Мына атаңыздын тарбиясын алдында атасыз, атаңыз айткандай ошол таза жана так иштешкен да. Ооба. Аны биз көрүп калдык эми. Абдан туура. Анткени ал кезде ушу комсомолдо иштегенде комсомол эмнени үйрөттү? Эл менен сүйлөшкөндү, эл менен мамиле түзгөндү, анан жакшы кагаздарды жазганды. Мен ойлойм, ушу абдан жакшы мектеп болгон. Комсомолдо иштеген жаштар жакшы мектептен өтүп, анан жакшы жумуштарга иштеп, анан ошо партийный жумушка кетип, завод, фабрикаларга кетип, ошонун баары анан кийин союз ыдырагандан кийин ошонун баары жоюлуп кетпедиби? Аскар Маткабылович экөөбүз бир аз комсомолдо иштеп калдык, анан кийин ал да өзү абдан энергичный, баарыбыз эле көрүбүз эле жүрөбүз. Анан кийин ушундай азыркы жакшы мындай деңгээ, жакшы бизнесмен, жакшы коомдук ишмер болгонуна менин оюмча ушу Аскар Маткабыловичка ушу комсомол жакшы мектеп берди. Анан өзүнүн айткан сөзүн мен билем, орусча айткан болчу. Комсомол научил нас не только ходить строем, но и управлять этим строем деген. Эми кыргызча которсо ушу түшүнүктүү эле болот го негизи. Анткени ушу чогуу иштегенди үйрөттү, анан ушу иштегендерди башкарганды, уюштурганды үйрөттү деп абдан таамай айткан сөзү деп мен ойлойм ушу Аскар Салымбековду. Жогоруда сиз абдан жакшы атаңыз жөнүндө айтып кеттиңиз. Себеби бул киши жөнүндө, бул кишинин бейнесин да мен даярдабадым беле. Ооба. Эсиңизде болсо керек. Өзүңүз дагы барып, бейит башына барып, аябай жакшы бир эскерүүлөрдү айтып, андан тышкары коомдук учуу канал болчу ал учурда, азыр улуттук канал болуп калды. Ошол улуттук каналдын архивинде мына Чыпаш атабыздын өмүр баянын даңктаган, даңазалаган көрсөтүү бар. Дайыма 9-майда берип жүрүшөт кайталап. Сиз өзүңүз деле барып, ошол бир өтүнүч кат менен кайрылып деле койсоңуз болот. 9-май бат эле келип калат ары беричи. Анан мен айтканыма караганда сиздики кичине баягы таасирдүүрөөк болот да. Анан мына апа жөнүндө да айтып кеттиңиз. Кечиресиз. Өткөндө сиз ошо тартып атканда сиз айтканыңыз ушу Өмүралиев Чыпаш атамдын ушу тарткан эмеңер Кыргызстандын телевидениянын алтын фондуна кирет деп ошо кирген турбайбы да? Кирген. Ошо сизге рахмат. Алтын фондуда бул кишиники турат. Ооба. Каалаган ошол 9-май болот, жеңиш күнүндө 23-февралдарда ошо кайталап берип калып атышат. Кайталап берип калып атышат. Анан кийин балким өзүңүз деле барып бир мындай жетекчилер менен сүйлөшүп, таанышып, ошо бар болду экен деп мындай кызыгып деле сурап койсоңуз болот да. Мен эмнегедир сизди ойлоп турмун агай. Орус тили филологиясын бүтүргөн депчи. Көрсө англис тили факультетин бүтүрүптүрсүз да. Ооба. Кайсы жылы бүтүрүп атасыз ошондо?
Негизи мен Бишкекте экинчи мектепти бүткөм. Жана филармониянын жанында бар го. Орус мектеп болчу да. Орус мектеп болчу. Анан кийин ошону бүткөндөн кийин ошондо мектепте окуганда эле тиги англис тилим жакшы болчу. Анан англис тилден берген мугалим айтып калды, ушул университетке, чет тил факультетине англис тили бөлүмүнө ушу тапшырып көрбөйсүңбү? Анан макул деп анан тапшырсам өтүп кеттим. Анан 5 жыл окуп, 74-жылы ушу Кыргыз мамлекеттик университет деген аты ошондой болчу. Азыр кичине өзгөртүлбөдү аты. Ошону бүтүп, анан кийин кадимкидей баягы ошол кезде строй отрядтарга барчубуз. Анан кийин картошка чогулткан, помидорду чогултканга ошол баягы эмгек тарбия болду да бизге. Элди көрүп, эл кантип картошка өстүрөт, кантип тиги помидорду өстүрөт, пактага да барып келдик, пактада жүрдүк, кантип пакта өсөт, кантип пактаны чогултат деп, ошонусу да пайдалуу болду да. Ошко бардыңыздарбы ошондо? Ооба, ошко барып анан пакта терип жүрбөдүк мына бир-эки айчы. Андан кийин окуу башталды берем, бирок ошондо дагы окууга абдан жакшы көңүл бурганбыз. Ошол ошентип мына бүтүп калдым. Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультети. Ошондо англис тил, француз тил, анан немис тил. 3 тил бөлмөсү бар болчу. Анан кийин окуганда мисалы мен негизги тили окуган тилим англис тили болчу. Экинчи тил деп албетте экинчи тилде берчү сабакты. Ошол экинчи тил менен француз тили болчу. Ошондо эми башка канча тил билип атасыз? Эми французча анча эркин билбейм, бирок кыргызча, орусча, англисче, анан Ошто 7 жыл жашап калбадыкпы. Ошто жашаганда өзбек достор менен өзбекче аз маз өзбекче ham гапирип коябыз да. Жакшы экен. Бирок мен бир таң калганым, Сагынагай. Мына шаардык көбүнчө шаардыктарчы кыргыз тилин билбейт сиздей. Сиз ошол комсомолдо иштеп жүргөн, мен ойлогом, бул агай ошо айылдан бүтүп келсе керек деген сыяктуу ой болгон, бирок баягы өмүр баяныңызды мындай карап калчу эмес белек. Ошондо орус мектепти бүткөн деп жүрөт да. Анан кийин деп ошондо эми кимдин таасири болуп атат бул? Кыргыз тилди билгениби? Ооба, кыргызча билгениңиздин. Эми анткени мындай да. Раматылык атам күнү түнү иштечү. Жети өгүздө районный прокурор болуп, күнү түнү иштеп, өлтүрүп кетти, союп кетти. Эми прокурорлордун жумушун билесиз да. Андан Жети өгүздөн Ананьевого которду. Сыкөл районунун районный прокурор болду. Анан районный прокурордон Ошко Ош облус соттун председатель кылып жиберип атпайбы. 7 жыл ушу Ошто жашадык. Ошол жактан дагы өзбекче кичине сүйлөшүп келдик. Бирок сиз сурооңуз мындай да. Мектепте окуп атканда, мектепти бүткөндө 3 айга бизди айылга жиберип койчу. Түп районундагы түптүн эле өйдө жагында Шаты деген бир чакан айыл бар. Тим эле өзүнчө келгендер айтат, тим эле Швейцарияга окшош жер экен деп. Анан айылда жалаңыда кой соет, конок тозот, күтөт, анан кийин башты куркалап жуйсуң, анан кийин барды. Ошонун баары кыргыз тил билгеним ошо баары таң калышат да. Анткени 3 ай айылда жүрүп, ошондо айылдык нукура кыргыздар менен жашап, аралашып, туугандар менен, жолдоштор менен ошентип анан кийин тил ошондой болуп калды. Жакшы. Анда чоң ата, чоң апаларыңыздын дагы ошол таасири болгон турбайбы? Ооба да. Тиги чоң апа, чоң ата өтүп кеткен болчу мен кичинекейге да. Бирок чоң апа менен эметип калдык. Анан Таят атайыным Көлдөгү эле түп райондогу Михайловка айылында болчу. Азыр деле аты ошондой өзгөртү элек. Ошол жактан дагы а жерде украинецтер көп болчу. Анан менин чоң апам, таятам, тайыным раматылдар. Орусча да, кыргызча да, украинча да сүйлөчү да. Анан кечиресиңер, эми сөгүнгөндө дагы кез-кезде украин тилинде сөгүп койчу да. Ошол 3 тилдүү таятам, тайынам ушундай адамдар болчу. Ошон үчүн ушу айылга жиберген үчүн 3 айлап эми эмне кылабыз аны? Ошто жүрөбүз,
3 айлап айылда жүрүп ошон үчүн кыргыздын каада салтын анан өзгөчө кыргыз тилин ушу жакшы билип сактап калдык. Балдарыңызчы, балдарыңыз, кыздарыңыз да ошо иштей билеби? Эми андай эмес, анткени бир эркек балам, 2 кызым бар. Анан кийин эми алар нукура ушул Бишкекте чоңоюп, союз кезинде чоңоюп, орус бала бакчага барып, орус мектебине барып, анан кыргызча мындай билет, бирок жок, сүйлөйт. Өзгөчө улуу кызым болсо аутсаны бүткөн, юридикалык факультет. Анан ал кызым болсо 67-мектепти кыргыз классты бүткөн болчу. Ал суудай билет кыргызча дагы, англисче дагы, орусча дагы ошондой. Ал кичүү кызым болсо ал тиги юридикалык факультетти бүтүп, азыр бала менен отурат. Уулум болсо бир эркек баласы бар, бир кызы бар. Эми алар да кичине орусча болуп кетти да ошондой. Анан заман ошондой болчу да, союз болчу, анан кийин ошондо орус тили деп баягы. Бирок Сагынагай, сиз ошо кандай карайсыз? Мисалы, баягы биз студент кезде, сиздер иштеп жүргөндө, бул Бишкекте дээрлик 80% деп коеюнчу, орустар эмес беле? Ооба. Азыр эми орустар жок. 90% кыргыздар өзүбүз болуп атабыз, жана тил маселеси боюнча айтып атам да. Анан кийин бири-бирибиз менен орусча сүйлөшүп жүрөбүз. Ал сиз орус мектепти бүткөнүңүз жөнүндө ал кеп деле кылбай эле коелук. Мынакей азыр биздин неберелерибизден бери орус тилинде чыгып атпайбы тиличи? Эми эмне кылабыз? Кандай кылыш керек? Кандай жолдору бар? Эми мындайча айтканда, кыргыздар бири-бири менен орусча сүйлөп жүрөт да. Ооба. Ошо боюнча мен университетте, чет тил факультетте англис тил, француз тил окуп жүргөндө бизге ошо сиз айткан себеп боюнча кыргыз тилден да сабак берчү. Анан ошо кыргыз тилден берген мугалим бизге ошо чет тил факультетте окуп, кыргыз тилден сабак берчү. Ошо сиз айткандагыдай 2-3 кыргыз балдар кыргызча вообще билчү эмес. Аттарын айтайын, бирок айтпай эле коеюн. Анан кийин ошондо кыргыз тилден берген мугалим мен таң калчу. Ай, кандайсың сен, шаарда өсүп жүргөнүң кыргызча сен жакшы сүйлөйсүң. Сен менин сабагыма келбей эле койсоң болот деп. Анан ошол мугалимибиз айткан болчу. Орус тили жылдызда, улуу азыркы улуу заманда. Бирок кыргызча билбегени жаманда деп. Ошону жаздырып туруп, жаздырып алганбыз ошону. Жазып алып анан кийин жана кыргызча билбеген 2-3 эркек балдар, студенттер, анан ошондон анан кичине үйрөнө баштады. Бирок азыркында эле карабайсың, ушу баягы Советтер Союзунун таасири калды окшойт менин оюмча. Мына биздин балдарыбыз алар да орусча тарбияланып, орусча бала бакчага барып, орус мектепке барып, ошентип эле анан калды. Бирок азыр тилибизди өнүктүрбөсөк болбойт. Анткени тил деген, тил менен маданият байланыштуу да. Абдан байланыштуу. Ошол сиз айткандай мен дагы ойлоп калам, ушул биз ата-энелер биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеби баягы орусча билбесең, ал учурда деген мындай мынтип карашчу эмес беле? Ооба. Билбейт экен деп анан кийин күлүп шылдыңдапчы. Анан ошол муун, мына биздин муунда ошолчу. Бүт балдардын баарын анан орус мектепке беришти да. Эми айлалары 60 кетип отурат, эмне кылабыз, кантебиз деп баштарын мыкчыпчы. Ошол эле эл артисттеринин, эл жазуучуларынын, эл акындарынын балдары, неберелери кыргызча билишпейт. Ооба. Аны көрүп эле жүрбөйбүз. Ооба. Мына сиз ошентип англис тили факультетин бүтүп атасыз. Бул студияда бир эң залкар эжелерибиз дагы мейман болуп кетти келип. Зинаида Караеваны билет болушуңуз керек. Үмүт Асанова эжени билесиз. Бул эжелер ошол түз орус тилинен дагы, кыргыз тилинен дагы, мисалы Манас баш болгон, Курманжан Датка баш болгон чыгармаларды элдик баягы тиги Жеңи жок, Арыстанбек деген чыгармаларды ошол англис тилине которуп атат да. Эми сиз деле ошондой болуп, бир которуп, же болбосо англис тилин бир жеңил формада окутуунун бир методикалары деппи, мындай элди кызыктырып, бизге окшогондордучу. Мисалы мен ошол тил билбей калган үчүн
кээде өкүнүп калам, каппей ушул англис тилин мындай оңоюраак жол менен окутканда. Мен өзүм апам англис тил мугалими негизичи. Мугалим. Ооба, мугалими, эмгек сиңирген мугалим, бирок ал учурда көп жакшы мындай маани бербей калдык да. Ооба. Эмне кереги бар деп баягы басым орус тилинде жасалып калып эле, анан кийин англис тили эми сүйлөнөбү сүйлөнбөйбү ким билет депчи. Жок, андан кечиресиз. Андан да тышкары баягы Советтер Союзу убактысын айтып атасыз да сиз. Ооба. Ал кезде Советтер Союзу мындай айтканда жабык өлкө болчу да. Коммунист сиңер силер тигиндей деп чет мамлекеттиктер жактырчу эмес биз. Ошон үчүн ошондой болуп калды да. Ооба, басым жанагы тилге Ооба. жасалып калды да. Анан бирок жанагы тиги сиздин англис тил боюнча бүткөнүңүз туурасында айтып атпаймынбы деп жанагы эжелер жанагындай чоң чыгармаларды которуп, сиз да ошондой котормочулук жагына ошондой өтүп кетсеңиз болот беле. Анан орто жолдон жүрүп эле жанагы юрист да болуп алдыңыз да. Партиянын кесибинен. Коммунисттик Же ошол атаңыздын жолун жолдойн дедиңизби? Жок, эми жанагы тилди дегенде англис тили эми баягы мындай болуп атпайбы? Биз кааласак да, каалабасак дагы англис тил баягы эл аралык тил болуп калып атабы. Мына мен далай жер кыдырбадымбы? Европаны кыдырдым, Американы кыдырдым. Анан кийин Италия, Болгария, Югославия. Англисче сүйлөсөң, албетте бир эки адам чыгат, анан которуп берет, баарын түшүндүрүп берет. Ошондой. Ошон үчүн англис тилди негизи окуш керек экен, бирок азыркы заманда баягы биринчиден тилчи катарынан азыр Кытай тили абдан актуалдуу болуп атат. Анан кийин араб тили актуалдуу болуп атат. Япон тили актуалдуу болуп атат. Анткени азыр жер жүзү, дүйнө батышты карабай, чыгышты карап калды. Орто Азия, Индия, Япония деп ошентип калбадыбы. Ошон үчүн бир эле тил менен алектенбей, менин оюмча бир 2-3 тилди билсе жакшы болот. Анткени жанагы илгерки заманда Конфуций деген Кытайдын философу бар эмес беле? Ооба. Ошол айткан эмес мындай: канча тил билсең, ошончолук сен адамсың. Англис тил билесиңби, сен англичансың. Немис тилин билесиңби, сен немистиң. Кытай тилин билесиң, сен кытайсың деп ошентип айткан сөзү мен колдойм да ошону. 83-жылы Союз кезинде ЦК КПССтин токтому чыккан, ошонун негизинде көп компартиянын мүчөлөрүн коммунистсиңер, баягы илгерки лозунг бар эмес беле, коммунисты вперед дегенде. Ошондой болуп, анан кийин партиянын чечими менен ушу далай адамдарды ушу ички иштер органдарына жиберди. Ошонун арасында мен да түшүп калдым. Анан мен ачыгын эле айткан болчумун. Кечиресиңер, жанагы Кыргызстан компартиянын секретарлары мындай собеседование кылышты да. Акматов кандай көңүл менен баратасызбы, Ташматов, Иванов, Петров көңүл менен баратасыңарбы ички органдардын системасына. Анан мени тургузду, Өмүралиев кандайсыз дейт. Мен айттым, негизи менин пландарым башка эле. Мен ушу ички органдардын системасына баягы баргым деле жок эле десе, анан мынтип карап туруп, очкисин көтөрүп алып туруп, Раматылык Турдакул Субалович өзү собеседование өткөн. Анан: "А сиз коммунистсизби?" "Коммунистмин." "Ооба." "Анда сиз партиянын чечимин аткарбаса, анда сиз коммунисттик партия билетиңизди коюп коюшуңуз мүмкүн" деди. Ошентип эле айткан болчу. Анан артыман бирөө түрттү, ачык эле сөздү: "Ай, сен байкабайсың, жашмын, жашыраакмын" деп. Анан бирок ооба Турдакул Субалович, мен ушу коммунистмин да, анан кийин партия айткандай эле мен барам деп. Анда отуруңуз деп. Ошентип анан кийин ички орган системасына түшүп калбадым. Анан кийин тиякта иштеп, анан кийин тиги милицияга келгенден кийин баягы чет тил факультетти анын кимге кереги бар? Англистин кереги жок. Анан кокой анда мен экинчи жогорку экинчи кесипке деп анан университетке тапшырып туруп, анан кийин университетте юридикалык факультетти бүтүп алдым. А кезде мурунку жогорку билимиң бар, диплом башка болсо, ошол кезде юридикалык факультетке баягы кайра эле биринчи курстан баштап 6 жыл окуйсуңар деп. Анан 6 жыл окуп, анан бүттүм. Ошондон юрист болуп калдым. Бирок жакшы жери болду. Сиз айткандагы жанагы юрист, англис тилди билген
юрист деп туруп ошонун Пайдасын. эки дипломдун пайдасын тийип далай жер көрүп далай жер кыдырбадым да ошонун аркасында. Өмүр бою эле окуп келатат экенсиз. Билимиңизди жогорулатып келатат экенсиз. Барбаган жериңиз калбаптыр, өзүңүз айткандай. Тетиги Вашингтон баш болгон, Италия, Турция, Колумбия деп жүрөт. Дагы бир топтору бар экен бул жердечи. Эми ошол жанагы эл аралык третейский суд деп да жүрөт. Бул третейский суд деген бул оңой эмес, агай. Анан аякка кандайча барып жүрөсүз? Арбитр болуп турсуз. Эмне себептен аякта жүрдүңүз? Же ошол тил билген үчүн сизди чакыртып алыштыбы? Эми мындай да, негизи баягы кыргыз тилде эл аралык бейтарап сот деп аталат. Орус тилинде международный третейский суд деп айтылат. Анткени третейский деп орус тилинде эмне үчүн третейский деп? Мисалы эки доогер менен жоопкер талаш тартыш болсо, ошондо үчүнчү киши экөөнү беттештирип анан кийин чечим чыгарат. Ошон үчүн третий деп коет. Третейский суд деп орус тилинде. Англис тилинде болсо ошо кыргызча айтылган бейтарап сот, орусча айтылганда третейский суд деп чет мамлекетте ал арбитражный сот деп аталат. Арбитражный сот. Анан бизде Кыргызстанда болсо баягы эл аралык деңгээлге биз дагы барабар болуп алардан калбайлы деп ушу 2002 жылы Кыргызстанда эл аралык бейтарап сот түзүлгөн болчу. Анан кийин бирок жанагы 2004 жылы юстиция министрлигинде ошол жерден катталып туруп, анан кийин расмий эл аралык бейтарап сот болуп аталып калды да. Ошо 2004 жылы юстиция министрлигинен катталгандан кийин ошол жылдан баштап мени ушу чакырышты, билимиңиз бар, келип бизге арбитр болуп барып. Аларды сот дебейт, арбитрлер деп коет. Ошо 2004 жылдан баштап мына бүгүнкү чейин мына ушу мен тиги эл аралык Кыргызстандагы эл аралык соттун арбитри болом. Жөнөкөй мамлекеттик сот менен эл аралык бейтарап соттун айырмасы эмне бар? Эми мындайда эң негизгиси баягы эки келишим түзгөн эки тарап жазуу түрүндө жазылган келишимге бир пункт кош керек. Талаш тартыш болуп калганда, талаш тартыш мамлекеттик сотто эмес, эл аралык бейтарап сотто каралсын. Ушу каралганда же бир арбитр карап берет, же 3 арбитр карап берет. Ошолордун чечими чыгарылгандан кийин эле эч жака уже арызданып даттана албайсың деген сөз. Ошондо мыйзамда ушинтип жазылган. Мамлекеттик сот билесиңер да, районный сот чечим карайт, чечимин шаардык Бишкек шаардык сотто карайт, андан чечим жогорку сот карайт, андан кайра айлап, жылдап улана берет. Мамлекеттик соттогу иш. Мисалы мен эки ишим болгон. Мен банкта юридикалык бөлүмдүн башчысы болуп жүргөндө бир ишим 7 жыл созулду, ишенесиңерби? Мамлекеттик сотто. Экинчи ишим 8 жыл созулду. Улам минтип атып, сот ооруп калат, тинтип калат, анан кийин отложение болот деп ошондо. Бейтарап сотто чечим чыгарылды, бүттү. Эч жака арыздана албайсың. Бирок чечимди аткарганда сот аткаруучулар аткарат. Жана орусча эме деп коет го, судебный исполнитель. Ошонусун пайдасы. Анан кийин 3 айда карап бүтүшүң керек. Мен арбитр болсом. Андан ары созулса, эми 6 айдан ашпаш керек. Мөөнөтү дагы кыска да, тиги эмеге караганда, мамлекеттик сотко. Ошонусу пайдалуу. Бирок уголовный ишти карай албайт, анан кийин банкротствону карай албайт бейтарап сот. Анан жанагы ажырашуу, тиги бу деген ошолорду карай албайт. А жерде мыйзамда жазылган. Көбүнчө ошондо кайсы маселелерди карап аттыңыз? Бейтарап соттобу? Ооба, бейтарап сотто негизи ар кандай иштерди карадым. Анан кийин финансы, кредит боюнча иши кылып каражат жак спорлор жөнүндө да, баягы талаш тартыш. Далай эле иш карадым, мен азыр отурсам тиги убакыт көп кетет да. Жана мен жогоруда айтып кеттим бизге, ошо билим жогорулатып эле ошо чет өлкөдө жүрөт экенсиз депчи. Ошондо билимиңизди кайсы тармактагы билимиңизди жогорулатып жүрдүңүз? Ошол англис тилин билген үчүнбү?
Сиз филологсуз да. Ошол Филолог. тарабына көбүрөөк барып аттыңызбы же бул юридический жагына көбүрөөк барып аттыңызбы? Экөөнө тең барып аттым. Анткени баягы орусча бир сөз бар мында: чала тамаша, чала чын. Влюбляться и учиться никогда не поздно дейт. Эми биринчисин мен четке кагайын, бирок учиться окуганга кандай деп койсо, любой жашта окуса болот экен. Анан мен жанагы айтып атпаймынбы, тиги чет тил факультетте окуп жүргөндө, англис жүргөндө бизде латын тилинен сабак берчү. Ошол латын тилин экзаменди тапшырыш үчүн 60 латын тилиндеги макал лакаптарды билишиң керек, жатка билиш керек болчу. Азырынча мен где-то 25 жатка билем. Ошондо бир макал бар: Nemo omnia potest scire деген. Орусча которгондо никто не может знать всего деген. Кыргызча болгондо эч ким эч качан баардыгын биле албайт деген. Туурабы? Вот ошол макал лакап менен, ошол макал лакапка таянып туруп мен ушу окуп эле жүрөм, стажировкада жүрөм, тренингде жүрөм. Ошондой анан кийин көбүнчө жанагы юридикалык бөлүм билимди алгандан кийин ушу баягы юриспруденция тарабынан ушу стажировкаларга барып жүрөм. Өткөндө айтпадым, Америкада 4 айлап стажировкада 5 жолу болдум. Англияда 2 жолу, Венгрияда 2 жолу, анан башка өлкөлөрдө, Түркияда 6 жолу болдум. Ошондо алар сизди чакырып атышабы же кандайдыр бир сынак болуп, конкурс болуп, анан ошондон өтүп атасыз? Каржылаган маселеси. Негизи конкурс жарыяланат. Анан мен конкурска катышам. Конкурска катышып, анан кийин 2, 3, 4 этап болуп калат да. Анан кийин ошентип атып аягына чейин жетип, биринчи себеп билим, жакшы билим болуш керек экен. Жакшы билим алсаң, анан экинчи себеп англис тилди жакшы сүйлөш керек экен. Мен оюмча ушу билимим деле жетиштүү го, анан тилим деле, англис тилим деле жетиштүү го деп туруп, анан конкурска катышып, көбүнчө конкурс менен ушу стажировкага барып аткам. Мен менен чогуу Кыргызстандан мен менен чогуу стажировка өткөн врачтар болду, инженерлер болду. Алар өзүнүн кесибинен өзү профессионал экен да, бирок абдан жакшы англис тилди үйрөнүп алыптыр. Алар деле ушу конкурска катышып, анан кийин ушу өз кесиптери менен мага окшоп, мен болсо юрист катарында кеттим. Инженер болсо инженердик кесибинен кетти. Врачтар болсо врач жагынан. Бирок өзүнүн кесибинен тышкары жакшы күнү-түнү англис тилди окуп атып, анан кийин англис тили менен ошол жакта стажировкада англис тилден стажировка өтөт. Врачтар, инженерлер деп ушундай болду. Эми ошол мына чет өлкөлөп жүрдүңүз, бардыңыз. Баргандан кийин тияктан алган тажрыйбаңызды Кыргызстанга кандай форматта таратып аттыңыз? Борбор Азиядагы америкалык университетте баягы толук ставкада эмес, жарым ставкада студенттерге 3 сабактан англис тили менен 3 сабак берип аткам. Биринчи юристтерге банк укугу, экономисттерге экономиканын укуктук негизи, анан бизнес укугу деп 3 факультетке англис тили менен сабак берип аткам. Анан ошо барган стажировкаларда ал жерде көп атактуу профессорлор, мисалы акыркы жолу 12-жылы мен 4 ай Колумбийский университетте стажировка өткөргөм. Ал баягы жер жүзүндөгү болгон 10 жогорку билим берүүчү университеттердин ичинде жүрөт. Ошондо стажировка өтүп келдим. Анан ошол берген сабактарды көргөн өнөрлөрдү студенттерге айтып берип атсам, студенттер абдан ыраазы болуп атты. Ошонун пайдасы ошол. Анан негизи өзүмө, анан жанагы арбитраждык сотко иштегенде ошол билимдин алган билимдердин баары абдан пайдасы тийип атты дейм да. Анан негизи эле баягы жашоодо деле баягы үй бүлөдө жубайым менен, балдарым менен, небелерим менен аралашканда ошол мисалдарды айтып берсең, абдан аларга мындай пайдалуу болуп атат да, ошол пайда. Негизи общий баягы Раматлык апам, сиз айтып калып атыңызбы, апамды деле көрүп калып атыңызбы. Экөөбүз мындай бирдемени талаша кетебиз да, 5-6 маселе боюнча. Тиричтик, анан көбүнчө акыры меники туура болуп чыгат да. Ошондо Раматлык апам айтып калчу: балам, кыргыздын жакшы сөзү бар эле.
көп жашаган көп билбейт, көптү көргөн көп билет. Сен көп далай көп жерди көрбөдүңбү, көп элди көрбөдүңбү? Чын эле сеники туура болуп чыкты деп ошентип айтчу. Анткени ошондой болот экен да негизи. Өзүңүз айткандай АУЦда иштептирсиз, Ала Тоо Манас Түрк университетинде Анда да сабак иштептирсиз, бердим. аякта да сабак бериптирсиз. Бир топ жогорку окуу жайларда эл аралык Славян университетинде. Славян университетинде, анан эл аралык долбоорлорго дагы абдан мындай катышкан экенсиз. Ошонун баары жанагы сиздин топтогон тажрыйбаңыздын жыйынтыгы турбайбы деп мен өзүмчө ошондой Туура. баа берип атам да. Анан эми жана бир 4 тилде которуп кеттиңиз. Бир учкул сөздү. Анан эми ошол айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн эми сиздин баягы көп тил билген латын тилине дагы аябай кызыгып калдым деп атпайсызбы? Француз тилине деп атасыз. Биздин көрүүчүлөр дагы мындай ушул тиги кабарчы, алып баруучу ушул суроону берип койсо болмок деп балким күтүп атышы мүмкүн. Бир топ ошол макал лакаптарыңызды эми 3-4 тилде которуп айтып бериңиз. Кыргызча мындай болот, англисче мындай болот деп. Эми жана латын тилинде мен айтпадымбы жанагы тиги эч ким эч качан баардыгын биле албайт деп. Nemo omnia potest scire дейт. Анан кийин англис тилинде бир мисалы бирөө күчкө салып эметип атса, тиги шүмшүйүп минтип эметип калбай кайра беттен алат да, ошондо бирок ситуацияга жараша да. Ошондо англис тилинде эме бар. Best defend is offend деп коет. Орусча которгондо лучшая защита это нападение дейт. Бара кичинекей күчүктү деле башка чаап атсаң, кичинекей күчүктөн бир күнү чаап атанан бир алып туруп анан колдон тиштеп алат да. Ошол баягы кыргызча маанисин ошондой дедим да. Анан кыргыз лакаптанды кыргыз абдан жакшы көрөм, кыргызча баягы макал лакаптарды. Жанагы бирөөнү айтып кетпедимби, көп жашаган көп билбейт, көптү көргөн көп билет. Анан кийин атам бирдемени жоготуп алып, анан кийин издеп атат да. Анан кийин көрсө апам бир жака коюп коюптур да. Атам жүрүп айтып атат да. Сокурдун катканын соо таппайт. Атаң каякка койду таппайт. Ата эмне дедиң десе, ой кечээ күнү могу жерде эле турду эле, тиги турган алып башка жака коюп койду. Эмне де кайталачы десем, ой кыргыздын бир жакшы макалы лакапы бар. Сокурдун катканын соо таппайт. Абдан жакты ошонусу. Анан кийин дагы башка которуп салдыңыз анан. Которуп салды. Эми мындай да, кээ бир сөздөрдү, кээ бир макал лакаптарды башка тилге которсо, баягы өзүнүн баягы терең мааниси кичине жоголуп калат да. Мындай даже мына алганда англисче жазылган текст, орусча жазылган текст, анан англисче жазылган текст. Орусча көбүрөөк болуп калат. Англисче почти экесе кыскараак болуп калат. Анткени любой тилдин өзгөчөлүгү бар да. Мен өзүм юристмин да. Юристке жараша дагы латын тилинде бир эки макал бар. Dura lex sed lex дейт. Орусча которгондо плохой закон, но это закон. Законду сыйлаш керек, сакташ керек да. Кыргызча которгондо мыйзам канчалык катуу болсо дагы, бирок бул деген мыйзам. Бул мыйзамды сакташ керек, аткарыш керек дегенде. Мына мисалы врачтарга барганда башым ооруйт, белим ооруйт десе, ала сразу эмне дейт? Анализ тапшыргыла дейт. Анализ тапшырат, анан анализге караганда гемоглобин мынча экен, эритроцит мынча экен, лейкоцит мынча экен, анан карайт, анан ошого карайт. Биз юристтер да ошондойбуз. Бизге бирөө келип, мынагы юридикалык иш менен келсе, биз сразу карабыз. Кагаздарды бергилечи, документтерди бергилечи деп. Документтердин негизинде анан биз карап туруп, анан ошого жараша мамиле кылып, анан кийин жактайбыз, тегинтегизинде. Ошондо ушу менен байланыштуу латын тилинде жакшы макал бар. Quod non est in actis, non est in mundo деген. Орусча которгондо чего нет в документе, того нет на свете деген бар. Кагазда жок болгон нерсе ал дүйнөдө жок деген сөз. Ошон үчүн биз юристтер дайыма иш болгондо документтер чогултабыз. Келишимди чогултабыз, жанагы доверенность чогултабыз, нотариалдык жагынан баягы катталган эмесин. Анын бүт сотко барсаң дагы соттор
дело эметет, дело чогултат, анан кагаз менен иштейт. Ошон үчүн жанагы мен айткан юридикалык кесипке жакын макалды латын тилине айтып бердим. Эми айтып отурсам макалдар көп. Буларды өзүнчө ошол 4-5 тилден эметtir өзүнчө бир китеп кылып коюшуңуз керек экен. Бул да бир чоң эмгек да. Анекдоттарды көп билем. Жолдош жоро менен тууган тушкандары менен жолукканда алар айтат: "Ай, сагын анекдот айтып берчи" дейт. Айтып бербейм. Эмне болду десе, "Сен көп билесиң да, жөн эле айта бербейм, темасын айткыла" десе, анан темасы жөнүндө айтып берем анан кийин. Анан бир окуяны айтып берейин. Эки кыргыз Лондонго барбайбы? Лондонго барып, анан ар басып жүрөт, тиякты карайт, ой сонун экен, ой. Анан кийин караса, жолдон жанагы 2 кабаттуу кызыл автобус бар го, көрүп эле жүрбөйсүңөр. Ай, Акмат, тети кызыл автобус келатат. Түшүп көрбөйбүз, бизде жок дейт. Түшүп көрөлү дейт. Анекдот да. Анан кийин түшөт. Анан бирөө биринчи этажда калат, экинчи жигит болсо тепкич менен экинчи этажга барат, автобус менен. Анан автобус жүрүп баштайт. Анан жүрүп баштаса, тиги үстүнө чыккан жигит: "Ай, токтот эле, токтот, түш эле, түш" дейт. Тиги айтат: "Ай, сен кандай немесиң? Ай, жаңы эле түшпөдүк. Эмне болду десе, окуй, мен экинчи этажына, автобустун экинчи этажына барсам, экинчи этажында шофёру жок турбайбы" деп айтат дейт. Ошондой анекдотторду айтсам, анан кийин таң калышат. Кантип ошонун баарын эстеп жүрөсүң? Баары бир жерде деп коем. Такыр эсиңизден чыкпай калган окуялар барбы? Улуу Британияга 2 айга британиялык полициясына стажировка өткөнгө ошол барбадым. Рональд Хатфилд деген мына биздин акыбалга, биздин эмеге салыштырганда бир областной милициянын начальнигиндей болгон деңгээлде болгон киши экен. Анан аягында мен могу кыргызча жасалган жанагы биз жасалган шахмат берсем, анан ал мага могуну белек кылып берди. Бул Британиядагы болгон полициянын жанагы баш кийими да. Анткени эң ылдыйкы деңгээлдеги полициянын деңгээли. Муну эме деп коет, helmet деп коет. Helmet деген шлем деп коет. Анан ушуну мага белек кылып беришти. Мына бул мен шахмат берип атам, а бул болсо бул киши мага ушу белек кылып берип атат. Мынакей ошол айткандарыбыз далилдөө болсун үчүн агай атай сүрөттөрүн ала келиптир. Жакшы программа түзүп беришти. Британиядагы болгон полициянын бүт кызматтарын көрсөтүп берди. Экинчиден, Америкада стажировкага барып келдим. А жерде Нью-Йоркто Джордж Сорос менен жолуктум. Бул өзү аябай бай киши, элдин баары билет, миллиардер. Анан кийин ошонун офисинде бир тренинг болуп аттыр. Ошо тренингке барып, анан кийин как раз бул киши келаттыр. Анан кийин жакын барып, анан кийин визитканы берип таанытар, где-то 15 минут экөөбүз сүйлөштүк. Мен Кыргызстанда болгом, аутсан ачкам, билем сизди. Ошондой ушу кандайынан болобу, бирок эми бул өзүнчө меценат да. Меценат баягы кымбат яхталарды сатып албай, жанагы футбольный клубтарды сатып албай, билимге жакшы мындай салым, билимге, маданиятка, мындай башка өлкөлөргө жакшы салым кылган да. Эми баягы көп элге жакпаган нерселери да бар, бирок а жерде мен аны да айтпай эле коеюн. Анан кийин дагы айтар сөзүм, Америкада жүрүп Гавайга барып калдым. Береговая полиция деп коет. Жээктеги а жерде жанагы катерлер, пароходдор бар да. Анан ошолорду теелеп, тартипке салып, баягы коопчулук болсун деп, анан кийин ушинтип ошолорго Гавайыны барып келгеним. Ушу америкалыктар өздөрү таң калат. Кантип биз Гавай, биздин 50-ші штатыбыз бул. Бирок кантип сиз Гавайга? Мен ушундай бактылуу адаммын деп анан кийин тамашалашканбыз. Мен албай калыптыр, Чыңгыз Айтматов менен жолукканым болчу. Анткени мен жана айтып аткан улуу кызым өзү акын. Анан кийин Чыңгыз Айтматов фондусу эме жарыялаптыр, жанагы конкурс. Ыр жазганга конкурс. Ошондон биринчи орун ээлеп алып, анан үчөөбүз түшкөн сүрөтүбүз бар. Ошону мен просто шашып албай калыптырмын. Чыңгыз Айтматов. Ошол кайсы жылдары болуп атат? Ошо кызым биринчи орун ээлеп, анан тиги Көлдүн жээгинде Чыңгыз Айтматовдун эмеси бар экен да, пансионаты бар экен.
ошол жактан ошо форумду өткөзүп, жаш акындарды, жазуучуларды чогултуп, анан ошол жактан аны Ал киши менен учурашып, колун Учурашып. кармап, Анан сүйлөшүп, күнгө да жетиштиңиз. анан кызым дагы ушу Чыңгыз Төрекуловичтин личный секретары болуп бир жылдай иштеди го. Тим эле өз кызымдай көрүп, тим эле ал дагы эметип ошондой болду да. Ошо Чыңгыз Айтматов менен жолукканыма, чогуу түшкөн кызым үчөөбүз болуп түшкөн сүрөтүм ошо залкар киши менен ошо жолугуп, кол алышып, ошого мен сыймыктанам да. Сиздин карындашыңыз менен дагы мен тааныштым эле. Себеби деген сиздер деги эле ошол укум тукумуңуздардан бери эле ошо көп тилдерди билген, билимиңиздерди ушундай өркүндөтүп жүргөн, ушундай үйүлө экенсиздер негизичи. Анан баягы кыргызды сураша келсе тааныш чыгат дегендей, мен дагы бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын экинчи форуму болду эле Сан-Маринодо. Ошондо сиздин карындашыңыз Миргүл Өмүралиева дагы ошо сураша келсек, ошол тиги Сагын Өмүралиевдин карындашы болом деп атпайбы? Анан деп калгам да, мына ошол аркылуу дагы сизди ошол жакындан билип, таанып калганым мына ошол себептен. Демек сиздердин үй-бүлөңүздөрдө ошол өзүнчө бир адат окшойт. Биздин студиябызга агай бир өзгөчө бир буюмдарды ала келди. Тиякта коллекциялар да бар. Анан бул жыгачтардан сиздин хоббиңиз негизи балык улоо, мергенчилик, анан ушуга окшогон бир өзгөчө дагы бир хоббилериңиз бар экен. Анан момундай өнөрдү эми каяктан таап алдыңыз? Бул эмне? Өзүңүз айтып бериңизчи мындай. Эми негизи мындай да. Мен өзүм атайын издеп жүргөн нерселер эмес бул. Бул кокустан жолугуп калган нерсе. Мисалы, морекини карасак, бул улуп аткан кашкырдай да. Анан буга ар бирөөнө мен ат коем. Муну ысык көлдө эс алып жүрүп тапсам керек, мына карабайсыңарбы, куйругу бар, буттары бар, анан моюн менен улуп аткандай болду. Буга ат койгон мен Таш Чайнар деп койдум. Чыңгыз Айтматовдун жана Кыямат деген чыгармасындагы ушу баягы кашкырдын немеси. Таш Чайнардын образы. Кээ бирөөлөр түшүнбөйт. Бул кантип эле бул карышкыр болсун, жөн эле жыгач дейт. Карап көрчү, анан карап, чын эле дейт. Эми карабайсыз, мына муну мен эме ат койгом. Бул танцор диско деп баягы. Индиялык кино бар го, ошондо бийлеп аткан мындай жигит деп мындай. Анан ол көздөрүн кичине оңдоп коем. Анан кийин бирдене окшоп калат. Бул баягы орусча аты, жанагы бир токойдо жүргөн Бармалей деп койгон. Бармалей баягы орусча эркек баягы мокочо сыяктуу мындай. Анан үйдө Бармалей деп. Анан бул жираф. Эми мындай да жаратылыш даана жасай албайт экен да. Даана жасай албайт, бирок менин көз карашым боюнча бул танцор бийлеп аткан диско. Бул болсо жираф, мына карасаңыз мына. Эми даана болбойт, бирок кандай. Кадимкидей эле мына буякта кулактары бар турбайбы? Кулагы бар экен. Мойну узун, буту узун. Эми жарат, бирок менин көз карашым. Кээ бирөөлөр түшүнбөйт. Өрттөбөйсүң муну деп. Анан кийин андан нарыда мен чет мамлекетке бир нече жолу бардым. Анан кийин ойлоп калдым мен, коллекция кылбайымбы деп. Коллекция кылып анан барган жергиден анан мүмкүнчүлүк болгондо алып келип атып анан коллекция кылдым. Бул болсо Түркияныкы. Түркиянын полициясынын баш кийими да ушу. Жубайым экөөбүз чоң симпозиумга Анкарага барганбыз, Түркияга. Анан ошол жактан мен өзүм болсо Кыргызстан милициянын баш кийим фуражкасын алып алгам, бир жерге барып анан алмашып алдык. Ал да коллекция кылат экен, мен да ошол жактан Түркиядан алып келдим. Анан мындан тышкары дагы башкалар бар, башка баш кийимдер бар болчу. Анан чогултуп туруп, анан ички иштер министрлигинин алдындагы республикалык окуу борбору бар. РУЦ. Ошого мен музейге тапшырып койдум. Ошондо канча баш кийим алып келип атасыз? Ошондо где-то музейде 12 баш кийим турат. 12 баш кийим, Мына Улуу Британия, Түркия, Германия, Франция, Колумбия, Швеция, жанагы республикалык окуу борборундагы милициялар ошолор көрсүн. Анан өзүмдүн сүрөтүмдү коюп койгом формачан. Алар кандай кабыл алышты агай?
туура эле кабыл алышпы? Ачык айтканда мындай болгон. Мындай коллекция мындай жок да Кыргызстанда. Анткени анан Академия МВД бар го. Ал жерде музей бар. Анан МВДнын өзүндө музей бар. Экөө тең талашты. Аны мен билем аларды. Баягы жабык турат да музей, постоянно такая жабык турат. Анан бир мероприятие болгондо эле коноктор ачып анан көрсөтөт. Жылына где-то 2-3 жыл ачат. А Русста республиканский училище, а жерде ай сайын окуучулар алмашып турат экен. Жаңы келген сотрудниктер. Музей постоянно ачык. Анан барсам, кудай деп алып алышпады. Бул болсо Нью-Йорктогу метронун полициясы, лондонский полиция көрдүңөр. Бул болсо Венгриядагы полиция. Бул болсо Италиядагы полиция. Карабинер деп коет, мына жазып турат кешинде. Карабинер деп. Жубайым экөөбүз Измирге барып келгенбиз. Экинчи эл аралык төөчүлүк жана төө күрөшү боюнча симпозиум. Ошого барып келип, анан кийин гезитке Жубайыңыздын аты жөнүн айтып койсоңуз. Жубайым болсо Эльмира Төлөкова. Өзү Кыргыз-Түрк Манас университетинде кыргыз тилинен сабак берет. Филология илимдеринин кандидаты, доцент, акын, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү. Анан экөөбүз ушу төөлөр боюнча, төөчүлүк жана төө күрөш боюнча симпозиумга барып келдик. 18-жылы. Анан ошондон алып келип, анан кийин биз сунуш кылдык. Төө жарышын бул, төө күрөшүн көрсөттү, төө жарышын көрсөттү. Анан быйыл бизде эл аралык көчмөндөр оюну болот. Анан билбейм азыр кандай болот деп, быйыл кошобу койбу, кошобу кошпойбу ушу 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна ушу төөлөрдү кошобу. Анткени кыргыздар төө менен жашап жүргөнбүз да. Көчмөнгөн. Анан ошо төөнүн эмесин эч кошпой коюшту да. Гезитке чоң макала чыккан. Мына карап турган көчмөндөр оюндарына төө жарышын кошу керек деп мына сунуш кылганбыз. Анан кийин эч мындай реакция болгон жок. Сагын агай, мынакей сөзүбүздүн аягына чыгып баратып, дагы бир суроо бербей кетсем болбойт. Учурда эмне менен алектенип атасыз? Эми негизи мен ички иштер министрлигинин ардагери болом да. Болгондо дагы жанагы ыкчам иликтөө кызматынын да ардагери болом. Башында айтпадым беле, тиги уголовный розыск иштегем, оор кылмыштарды ачып жүргөм деп. Эми азыр пенсиядамын. Пенсияда болгондо бизде ички иштер министрлигинин алдында ыкчам иликтөө кызматынын ардагерлеринин кеңешмеси бар. Орусча мынтип коет: Совет ветеранов оперативных служб деп коет. Именно ушу уголовный розыск иштеген ардагерлердин бирикмеси болуп, өзүнчө бир уюму болот. Ал жерден дагы ар кандай мероприятие өткөзүлөт. Көп жылдан бери жетектеген полковник Жаңыбаев деген жетектеди. Андан кийин былтыр өзгөрүлүп Жүгөриев, полковник Жүгөриев жетектеп жүрөт. Ар кайсы мектептерге жаштарга өзүңөрдүн ой пикириңерди, өзүңөрдүн опытыңарды айтып бергиле деп ардагерлер кеңеши. Демек, ардагерлер кеңеши менен да тыгыз байланышта иш алып барып аткан экенсиз. Себеби сиздерге окшогон нарыктуу аксакал агаларыбыздын кеңеши жаштарга сөзсүз түрдө керек. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, ушундай жаркын маанай менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.